Men Jumadılov Айтбосов 1935 жылы 8 апрелде төрөлгөмүн. Керегеташ айылында Кедей Дыйкан үй бүлөсүндө. Bir 7 жашка чыкканга дейре Керегеташ орто мектеби жок. 5 жылдык мектепте Керегеташтан окуп бүтүп, Саргамыш мектебине барып окудум. 1953 жылы 10 бүтүп Саргамыштан. 54 жылы декабрь айында солдатка кеттим. Солдатта Белоруссия деген жерге бардык, город Бобруйский деген жерге. Ошол жерде 10 классы бүткөндөргө командир отделенияга окууга кирдик. Ал жерден 6 ай окуп, командир отделенияда болуп иштеп, анда зенитный артиллерия деген бар экен, 85 мм сотка деген. Ошонун командири болуп иштеп калдым. Бобруйскийде окууга кирип, Улан-Уроскада 1 жыл иштеп, ошол жерден дембел бөлүп 4 жылы Пржеваскага келдик, үйүмө келдим. Үйүмө келгенден кийин кайда иштеш керек, эмне болуш керек экен, кой, ушул специалисти милициянын ишине киришейин дегенден кийин отделге келдим, Пржеваскийге. Пржеваскийге келгенден кийин мени эмеге алып кетти, МВДга, город направление берди, Бишкекке окууга. 6 айлык окуу бар экен, ал жерде подготовительный болуп окуп келдим. Мени назначтетти Пржеваский ГУДга, Улан-Уроскага. Ошол Улан-Уроскада начальник милиция Мусуралиев деген киши экен. Ошол убактарга Түп районуна барсакпы, барбасакпы деп отургандан мени Түпкө которду. Түп районуна 68-69 жылдарда. Түпкө кеттим. Түптө Улан-Уроскада иштеп, Акунов деген 7 күздүк жигит экен, начальник милиция ушундай сонун жигит экен. Ал жерде иштеп калдым, барып келип иштейм. Анан кийин Түптөн которулуп Новоселковго келдик. Новоселковго 1970 жылы жер титиребедиби? Жер титирегенде мени которуп, участковый кылып Новоселковго келдик. Участковый болуп иштеп тургандан мени Сары Жазга которду. Поселковый отделение деп. Ошол жакта 2 жыл иштедим. Сары Жазда. Ошол жакта 2 жыл иштеп, аяктан келгенден кийин ооруп калдым. Ооруп калгандан кийин начальник милиция Жолдошев Айтбосов, сен Каракол совхозуна, Кепке айылына, 1-май колхозуна барып, участковый болгун деп. Анан Каракол совхозуна барып, участковый болуп 6 жыл иштедим. Аткедиев деген замполитке сурасам айтты, ай Айтбосов, пенсияга келип калыптыр, 30 жыл болуптур. Андан көрөкчө пенсияга чыгып кетели деген, мен пенсияга чыгып кеттим балам. Мени баш кошкон байбичем болсо, энемдей көрүп калдым. Ушуну аябай сүйүп, артынан 1 жыл издеп жүрүп таап алган байбичем ушул болчу. Эркек балам, 4 кызды болдум. Экөөбүз бөлүштүрүп алганбыз. Балдардын баарын окуттук, чокуттук, үйлүү болду. Баары жакшы, мейлетиң алайындарым. 90 жылдык, анан 100 жылдык мааракебиз менен аябай жакшы болот го деген ойдомун. 100 жылдык мааракеңер кут болсун. Алтындарым, ден соолукта болгула, майрамыңар кут болсун, ишиңер ийгиликтүү болсун, элибизге тынччылык. Бул милицияны кадырлап сүйгөн ошол убактарда мына азыр дагы сүйүп иштегиле айланайындар. Майрамыңар кут болсун.